мырза, айтсаңыз, ошондо деген көзөмөл кандай болуп, на практике как будет осуществляться? Эми практика боюнча бүгүнкү күнү жана айтып кеткендей ансыз деле тех регламенттер негизинде бир топ өзүнүн положениялары негизинде камсыздалып келип атат. Бирок алардын бардыгы нормативный правовой акт. Бул эми все-таки закон, он стоит выше любых положений и там подобных внутренних приказов различных министерств. Ошондуктан биз мунун бардыгын биргелештирип, чогултуп, мыйзам жазганыбыздын бирден бир себеби мыйзам болгондон кийин мыйзамды ар бир жаран анын ичинде көзөмөлдөй турган органдар аткарууга тийиштүү. Сиз айткандай өзүнүн ар бир мекеменин функциясы бар. Эгерде границадан кирип келаткан товар болсо, ал жактагы таможнядан баштап ошол жактагы органдар текшерсе, ал эми ички биздин өзүбүздүн бул жактагы өндүрүш боло турган болсо, аны Минсельхоз азыркы учурда кандай текшерип атса ошондой текшерет. Ал эми ашканалар маселеси боюнча бул баягы биздин өзүбүздүн Минздравтагы астындагы органдар текшерүү. Санэпиднадзор, да? Ооба, ошол. И шаардын ичиндеги шаардык жанакы санэпиднадзор, ошолор текшеришет, да? Ооба, алар текшерет. Бүгүнкү күндө аларга эмне жетишпей атат ушул көзөмөлдү аткарууга? Эми жетишпегендиги үчүн анча мынча толук түрдө мыйзам жагынан дагы кемчиликтер болгонго байланыштуу көрүп атпайбызбы, ар кандай долбоорлор чыгып иштеп атат да. Азыр эле мына коллегабыз айтып кеткендей, дагы бир коллегабыз Эрлан Кокуловдун баягы Нисахар деген долбоору эгерде бардыгы четко иштесе, бардыгы ансыз деле системно иштесе, ошондой долбоорлор болобу эле? Албетте болбойт эле да. Бул автоматтык түрдө иштей турган нерселерге сөзсүз түрдө өзгөртүүлөр болуп туруш керек. Себеби турмуш өзүнүн ордунда турбайт. Ар кандай жаңы ошол эле сырттан келе турган товарларды карап көрсөңүз, бир топ химический элементтердин жаңылары кирип атса, экинчи өзүбүздүн ички ашканалардын дагы бүгүнкү күнү возможносттору деп айтайынчы, мындайча айтканда, толук түрдө жооп береби, азыркы заманга деле жооп бербейби да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мыйзам керек болуп деп эсептеп атабыз, и мыйзамды жазып атабыз ошого. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларда болобу, мындай жеке ишканалар жөнүндө сөз кылсак, кемчиликтер бүт эле жерде чыгат. Бирок эң орчундуу маселе мамлекет тарабынан лабораторияларды каражатын санадыңыздарбы? Алдыңыздарбы? Ошол бюджеттин мындай расчеттору кылындыбы? Ал каражат бөлүнөбү? Лабораториялар чет өлкөдө, ошол биз айткан жанакы тартиби бар өлкөлөрдө, ал лабораториялар деген эми миллиондоп кымбат турат да. Ошону мамлекет тарабынан каражат эми 2025-ке пландаштырдыкпы? Пландаштырган эмеспиз деп сурап атам да. Ал боюнча билесиз, ээстин алкагында ал жактан да бөлүнгөн акчалар бар. ээстин алкагында келишимдин негизинде алар өздөрү бизге куруп бере турган дагы бир топ жерлер бар. Алардын баардыгы комплекстүү түрдө жумуш келип атат. Мен айткан жокмун, что ушул мыйзамды кабыл алсак эле алар баары болуп кетет депчи. Ансыз деле буга кабинет министрлери ымтылып иштеп атат. 23 жылга дагы сөзсүз түрдө булардын пландары бар болчу. Мен сурагам, бул мыйзам только жардам берет. Дагы ишке ашырганга жана сиз айткандай милдеттүү түрдө мыйзамда болгондон кийин 25 жылдын, 26 жылдын бюджеттерине өзгөртүү киргизсек болот да. Азыр эми мыйзам кабылдана элек, поэтому сейчас чуть рановато, конечно, говорить, что учтёт. Почему, Марлен Мырза, мы про электронные сигареты закон не успели принять, у нас ребенок чуть не умер. Поэтому, я думаю, парламенттин кабыл алды делекте, мисалы, камерага тарткан болбойт деп уже интернеттерде тарап жүрөт, мыйзам кабыл алынды деп. Тяхта на низах это они быстро все, что можно, все, что нравится, со штрафами быстро принимают действия, да. Менде мындай суроо да, ошондо дублированияны кантип биз бөлдүрөбүз? Биякта Минсельхоз менен Минздравдын ортосунда. Ошону кантип бөлүштүрөбүз? Как раз таки ушул мыйзам менен караштырып кетип атабыз. Ким кайсыл функцияга жооп берет и жооптуу. Ошондо гана разграничение четко болот да. Азыр туура айтасыз, айрым учурларда ансыз деле айтып атам го, жанагы бүгүнкү күндө деле бул мыйзамсыз деле иштеп келе атышпайбы органдарчы, бул жерде маселе жок. Бирок ким кайсыл жерде, кайсы этапта конкретно кимге жооп бере турган маселелер бар да. Мисалы, сактоо боюнча. Бул мыйзам бирден бир ушул биздин матрезервкада өтө керектүү. Анткени анын алкагында алар сактоо кандай шартта сакталыш керек. Ал үчүн кандай складтарды куруш керек. Же болбосо дагы кандай дополнительный сиз айткандай бюджеттен акча керектүүлүгүн ушул мыйзамдын алкагында сурай башташат да. Сөзсүз түрдө четкое разграничение функций между ведомствами и министерствами будет. Хорошо, мыйзам керек.
Мен ойлойм депутаттардын баардыгы эле колдоп, тем более биринчи окууда келип атат, колдоп беребиз. Менде мындай сунуштарда эми өкмөт тарабынан өздөрү карашат дечи, бирок деген мы должны как-то поощрять тех, кто будет соблюдать законодательство, сапатын сактайм, баардыгын сактайм деп, критерийлерди сактайм, лабораторияларды да мындай киргиздиргенден кийинчи. Бирок бир маселе бар. Бүгүнкү күндө эми жашоо кымбаттап жатпайбы? Кафелерде ушундай мыйзамдап келгенден кийин көп нерселерде мен ойлойм, бүгүнкү күндө мисалы арзан тиги мамлекеттик кызматта иштегендерибизби, жарандар болобу, ошо базарларда тамактанган жарандарыбыз болобу, ошолордун көбүнчөсү мен ойлойм эми жарты кафелердин баары эле жабылат болуш керек. Бул стандартка так келишпейт. Эми сөзүн ачык баарыбыз түшүнөбүз да. Ошол элдердин арзан тамактануусун биз жокко чыгарганда, аларга биз мындай альтернативаны түзө алабызбы дегенге өкмөттүн жообу даяр болуш керек. Буну да эске алыңыздар, урматтуу өкмөт. Анткени көп учурларда салыкка окшош эле нерселер кирет да. Текшерүүлөр киргенде дублирование болот. Арзан мындай биздин жөнөкөй жарандарыбыз тамак аштанып жүргөн арзан лагман, плов саткан жерлерибизди жабылып калышы толугу мүмкүн. Анткени алардын сапатын текшергенде 90% сапатына мындай азыр любойуна экөөбүз барсак эле ошондой чыгат да. Сапатына тиешелүү болбойт. Ошого даяр болуш керек. Бул экономикада баардыгы кымбаттап инфляция болуп жаткан кезде, урматтуу өкмөт, эске алыңыздар. Мыйзамды толугу менен колдойм, бул кириш керек, бирок эки тарапты тең карап туруп анан ойлоңуздар деп мен суранат элем да. Рахмат. Рахмат.